Уста багып атса дагы, ошого карабастан иштеп отуруп, алкаш болсо, төртүнчүсү сен болосуң. Максаттын сизди жандандырбагандыгы. Сиз өзүңүзгө ишенбестикте оңой жана жеңип аласыз. Мени чет өлкөгө саякаттар анча деле кызыктырбачу. Көрө билүү жанагы чоң дарак пайда болот. Сон болмок эле. Вообще аябай жагат эле мага. Салам достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Шри-Ланкадан Бентото шаарынан чоң салам жана сиздерге жылуулук жөнөт. Көнчө сиздердин сурооңуздарга жооп берип кетмекчимин. Көпчүлүк бизде биздин бизнеске келгенде деги эле тааныштардын арасында ушул суроо дайым болот. Мени жалкоолук кыйнады, жалкоолугум тоскоол болуп атат, мен ийгиликке жетишиме, акча маселесин чечишиме, жана башка маселени чечишиме мени жалкоолук кыйнап, тоскоол кылып атат мага деген суроолорду беришет. Аны кантип жеңсек болот? Ушул суроого жооп берип кетмекчибиз. Бул суроого жооп бериштен мурун алгач биз жалкоолуктун себептерин көрүп кетели. Эмне себептен жалкоолук деген нерсе болуп турат? Көрөлү. Жалкоолуктун негизги кандай себептери бар? Биринчи себеби бул биздин максатыбыз. Биздин максатыбыз же туура эмес, же ал биздин максатыбыз эмес, же ал максат бизди жандырбайт. Биз үчүн маанилүү эмес. Көпчүлүк адамдар, мисалы үчүн биздин бизнесте деле канчалык адамдар интервьюларды көрүп, сахнада адамдардын чек алып аткандарын көрүп, сахнага чыгып чет өлкөгө сертификаттарын алып, чет өлкөгө саякаттарга барып келип, үй, квартира, автоунаа жана башкаларды алгандарды көрүп, мен да ушундай жетким келет деп өздөрүнө максат коюп алышат. Кимдир бирөө. Бирок чынында аларды ал максат өтө деле жандырбашы мүмкүн. Эми бул жетсе мен деле жетсем болот экен. Мен да ушундай максат коюп берейинчи. Мен деле эл катары коюп кое берейин да. Жетип калсам жаман эмес деген ниет менен кандайдыр бир максаттарды коюп алышат. Натыйжасында ал максат, ал кыял, ал арзуу, ал тилек аларды кыймылдатпайт. Алар жандандырбайт. Аларды уктатпай койбойт. Аларды ордунда отургуза койбой турган максат болуп, алар түрткү берген ордуна эч кандай таасир бербейт. Негизинен биз ишкерчилик тармакка келгенде, кандай бир жашообузда бир ийгиликке жетели дегенде, биз үчүн негизги айталы күйүүчү май, мисалы үчүн автоунаа күйүүчү май болбосо, бензин, солярка же газ болбосо ал жүрбөйт. Ар бир техникага күйүүчү май же электричество керек. Мына мен тартып аткан камерага дагы электрондук энергия керек. Ошол нерсе жок болсо, анда ал нерсе иштебей калат. Бизде адамдарда болсо ошол күйүүчү майдын ролун биздин максат, биздин тилек, биздин каалоолорубуз биз үчүн күйүүчү май болуп берет. Өзгөчө биз бизнес темасына келип, өзүбүздү өзүбүз башкарыш керек болгондо, кожоюн жок, начальник жок болгондо, өзүбүздү өзүбүз башкарыш керек болгондо дегиле бизге негизги күйүүчү май бул тилек, арзуу, каалоолор. Демек, сиз койгон максат, астыңызга койгон максат, ал сиздин максатыңыз болбосо, мисалы үчүн бул эмне окшош? Бул автоунаа, мисалы үчүн солярка менен жүрө турган автоунаага сиз бензин куюп койдуңуз, мотор бузулат, жүрбөйт, Дал ошондой болуп, сиздин дагы бул жаңыз бузулуп атат дагы, сизде тескерисинче жалкоолук болуп атат. Эмнеге? Ал максат сизди кызыктырбайт, сизди жандандырбайт, сизди ордуңуздан тургуза койбойт. Демек, максаттын үстүнөн жакшылап ойлонуп көрүңүз. Мисалы үчүн мен көп жылдар бою мени чет өлкөгө саякаттар анча деле кызыктырбачу. Азыр мен чет өлкөгө саякаттардан рахат алам. Баргым келет, аны үчүн умтулам. Ошого жетейин деп мен дагы аракет кылам. Бирок бир убакта саякаттар үчүн мен чуркоого иштөөгө даяр эмес элем. Менин негизги максатым бул эмне эле? Бул акча түшүндүрчү чоң булак жасап коюу, эркиндикке жетүү. Эртең мен билет элем, эгерде ушул бизнести куруп койбосом, бир нече бизнестин ээси боло албасам, бизнес системанын ээси боло албасам, мен кожоюнга бирөөнүн колуна жалданып иштешим керек болот. 8-ден 5-ке чейин же 8-ден 8-ге чейин мына могул жерде мен кээ бир охранада иштеген адамдар менен таанышып кеттим. 12 саат бою эртең менен 8-ден кечки 8-ге чейин иштейт экен охрана болуп. Мына ошентип иштешим керек болот деп, ошол себептен мен иштечүмүн. Ошол себептен мен бул бизнести курчумун. Мен үчүн маанилүү нерсе акча булагы түшүндүрчү жакшы бир чоң бизнес система куруп коюу. Ушул нерсе мен үчүн негизги болчу. Ошон үчүн кээ бир саякаттарга мен жада калса барбай койгом. Менин могул астында ишим турат, ошону бүтүрүп коеюн деп. Мына көрдүңүздөр, мен өзүмдүн максатымды тапкандыктан мен ийгиликке жетип отурам, каалаган нерсеме жетип отурам жана жалкоолукту жеңе алдым. Сиздин учуруңузда мен дагы чет өлкөгө саякат десем, өзүмдү өзүм алдап, булар жетип турган мага деле барсам жаман эмес да десем, менин да ошондой жалкоолук балким жеңип коймок эле. Бирок тескерисинче мен туура максат койгондуктан мен өз максатыма жетип отурам. И жалкоолукту жеңип атам. Көрдүңүздөр, Ошон үчүн сиз өзүңүздүн максатыңызды табышка аракет кылыңыз. Бул боюнча мен сизге жардам берейин. Мисалы үчүн элестетиңиз, сизге жашоого дагы 1 жыл, 2 жыл же 3 жыл калды. Ушул мөөнөт ичи сиз эгер да жашооңузга аз эле убакыт калган болсо, кайсы иштерди жасап жетишиңиз керек деп ойлойсуз? Кайсы иштер сиз үчүн маанилүү? Кайсы иштерди сиз жасабай тиги дүйнөгө кетип калсаңыз, өтө кайгырасыз, өтө бактысыз сезесиңиз. Бирдемени жасап жетишпей калдым деген сезим болот. Эмне иштер сиз үчүн өтө маанилүү?
ошол иштер сиздин максатыңыз болушу мүмкүн. Ошол иштер сиздин негизги максаттарыңыз болушу мүмкүн. Бул биринчи көнүгүү. Экинчи көнүгүү, ошол сиз ойлогон максаттарга жетпей калсаңыз, өзүңүздү кандай сезесиз? Өтө бактысыз сезесизби? Өтө жаман сезесизби? Өтө кайгырып, күчтүү бир эмоциялар келеби? Ошону элестетип көрүңүз. Эгерде ошол сиз кээ бир максаттарды, тилектерди, арзууларды ойлогондо ошол сезим келсе, демек ошол максаттар, ошол тилектер сиз үчүн өтө маанилүү. Ошол максат сиздин максатыңыз. Бирөөнү эле көрүп ээрчеген максат эмес, сиз үчүн бул маанилүү. Башка бирөө үчүн бул кызыксыз болушу мүмкүн, бирок сиз үчүн бул кызыктуу. Ошол максатты коюп алсаңыз, сизде жалкоолукту жеңүү өтө жеңил жана реалдуу болот. Ошон үчүн максатыңыздын үстүңүздөн иштеңиз. Сиз үчүн максат бул күйүүчү май, күйүүчү май жок. Техника жүрбөйт. Сиз дагы ошентип жүрбөй, жалкоолук деп шылтап атасыз. Чынында жалкоолукта эмес, иш максаттын жоктугунда же бирөөнүн максатын ээрчигениңизде. Сизди жандандырчу, шыктандырчу, ордуңузда отургуза койбочу, ордуңуздан козгоочу, керек болсо түшүңүзгө кирип чыкчу максатыңыз азырынча жок. Демек ошол максатты издеп тапкан аракет кылыңыз. Ал үчүн мен айткан эки көнүгүүнү жасап көрүңүз. Ошондой эле ошол максатка жетсеңиз, өзүңүздү кандай сезесиз? Сон болмок эле. Вообще аябай жагат эле мага деген сезим болот абы же вау, мен жетсем мындай болот элем, ана мындай болот элем, ана тигиндей болот элем деп өзүңүздү бактылуураак сезип атасызбы? Эгер ушул сезим келсе, анда бул сиздин максатыңыз. Ал сезим келбесе, дагы издеп ойлонуп көрүңүз. Арадан 1 жыл, 2 жыл же 3 жыл жашооңузга аз эле убакыт калганда, сиз эмнелерди жасап жетишкен аракет кылмаксыз? Кайсы иштерди сиз биринчи ирет жасап чыкмаксыз? Ошол иштер, ошол максаттар сиз үчүн маанилүү. Демек биринчи себеп бул максаттын жоктугу же максаттын сизди жандандырбагандыгы. Туура эмес максат же максат жок. Максат жок болсо, кыялдарды орундатуу деген бул жакта сабак бар. Максат кое билүү, кыялдарды орундата билүү, бул да өзүнчө өнөр. Ага да үйрөнүш керек. Ошон үчүн ушул биринчи пунктка көңүл буруп коюңуздар. Экинчи пункт бул бизде ошол максатка жетүү үчүн сизде бир көрүү, видение жок. Ошол максатка кантип жетесиз, билбейсиз. Ошол жолун көрө билбейсиз. Ошон үчүн сизде жалкоолук пайда болот. Биздин мээбиз илгери миллиондор жыл ичи калыптанган, илгери жада калса 19-кылымда азыркычалык тамак аш көп болгон эмес. Адам баласы ачкачылыктан өлүп калган учурлар көп эле болгон. Өзгөчө 80-90% крестьяне деп коет, дыйкан чарбасында иштегендер, өзүнүн жери эмес, бирөөнүн жеринде иштегендер көп болгон. Мындайча айтканда, азыркы тил менен айтсак, кулдар болгон да. Биздин ата-бабаларыбыздын көпчүлүгүнүн ата-бабаларыбыз кулдар болгон. Ошол адамдардын көпчүлүгү ачкачылыктан өлүп калышы мүмкүн эле дайым. Нан табуу кыйын болгон. Ал үчүн көп энергия кетириш керек болгон. Ошол учурда биздин мээбизде программа пайда болгон. Эгерде биз жөндөн-жөн күч кубатты кетирип, жөндөн-жөн энергиябызды кетирсек, жөндөн-жөн калорийди кетирсек, жеген тамагыбызды, анда биз тамагыбызды жөндөн-жөн кетирип коебуз дагы, аны кайра ала албай калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн биз ачкадан өлүп калышыбыз мүмкүн деген программа миллион жылдар бою бизде пайда болуп келген. Ошол программа дагы деле бар. Заман өзгөрдү. Азыркы заманда тескерисинче тамак аш өтө көп. Туура тандай билбеген адам семирип кете берет. Тамакты туура тандай билип, туура жей билбеген адам семирип кетип, тескерисинче ашыкча салмактайынан көптөгөн ооруларга чалдыгат жана ден соолугу начар болот. И башка көптөгөн проблемалар болот. Ал эми ден соолугу күчтүү болуш үчүн азыркы заманда тескерисинче туура тамактануу керек. Бирок бул заман келгенин биздин подсознание дагы деле түшүнөт. Подсознаниени билсеңиздер керек. Подсознание биздин жүрөктү башкарат, подсознание биздин ашказанды башкарат. Деги эле койчу, биздин ички органдардын баары өзүнөн өзү иштеп келатат. Аны биз ушундай кыл, мындай кыл деп айтпайбыз, жүрөктү минтип сок деп айтпайбыз, бирок өзүнөн өзү иштей берет. Бул эмненин эсебинен? Бул подсознание программасы иштеп тургандыктан. Ошол биздин мээбизде толгон токой программалар бар. Ошолордун бири бул жалкоолук. Жалкоолук качан пайда болот? Сиз кайсы бир ишти жасашыңызга көзүңүз жетпегенде жалкоолук айтат. Эмне кыласың өзүң кыйнап? Жөн эле отура берчи, жөн эле кыйналбай эле бул жакта отура берчи. Эмне кыласың өзүң кыйнап? Эртең болбой калса бекер эле энергияң, күч кубатың, жөн эле убактың кетип калат дейт. Ошол себептен сиз ошол максатыңызга кантип жетишиңизди билбесеңиз, көрбөсөңүз, анда сизде дароо эле жалкоолук пайда болот. Демек эмне кылыш керек? Демек видениени өнүктүрүңүз. Видение боюнча мен сизге түшүндүрүп берейин. Максатка жете билиш боюнча сизге мисал болсун. Бир жаш жигит өспүрүм токойго барып, козу каран терген барып, анан жолунан адашып калып, үйгө жолун таппай, ыйлап, кайгырып, кантип жетсем экен эми деп паника болуп бир сыра, анан кийин өзүнө келгенден кийин эки жакта карап, жогору жакта караса, өтө бийик, башка токойлордон бийик турган өтө бийик даракты көрөт экен. Ошол даракка эптеп чыгат экен. Чыгып, өзүнүн үйүнө, айылына жолду көрүп калат экен. Ошол жол менен үйүнө бактылуу болуп кетип калат экен. Мына, биздин жашообузда да ошондой чоң дарак бар. Бул видение. Ал эми майда токой дарактар бул күнүмдүк жашоо. Күнүмдүк жашоодо биз эгерде видениени өнүктүрүп турбасак, биз кайда кетип атабыз? Эмнеге кетип атабыз? Кайсы тагдырга кетип атабыз? Муну
биз эгерде ойлонуп турбасак туура эмес багытка кетип калышыбыз мүмкүн же биз ойлогон жакка барбай калышыбыз мүмкүн. Ошодон сактоо үчүн бизде мээбизде программа бар. Жөндөн жөн, жолу белгисиз, жетебизби, жетпейбизби, белгисиз жака энергия, күч кубатты кетирбей эле койчу деген программа бар. Видение жок болсо сизге мээ айтат, кел убактыңды кетирбей эле койчу, жөндөмүңдү, энергияңды, күчүңдү кетирбей эле койчу, андан көрө жөн эле тынч эле жатчы, тынч эле жатып сериал көрчү дейт. Энергияңды сактачы дейт. Эртең болбой калса бекер эле бакытсыз сезесиң өзүңө дейт. Демек эмне видение жок. Ошол видениени өнүктүрүңүз. Ал үчүн кандай? Сиз максатыңызга эмненин жардамы менен, кандай куралдардын жардамы менен жетсеңиз болот. Деги азыркы заманда көпчүлүк максаттар, көпчүлүк арзуу тилектер негизинен 80-90% учурда акчанын жардамы менен ишке ашат. Бул турган эле чындык, бул жаман эмес, бул жакшы эмес, капитализмдин доору ушундай экен. Албетте акча менен чечилбей турган маселелер бар, алар деле көп. Бирок көпчүлүк маселелер баары бир акча менен чечилет. Көпчүлүк ажырашуулар деле акча жетишпегендиктен, көпчүлүк бакытсыздык, оорудан, кандай бир оорудан айыкпаган деле дайым эмес, бирок көпчүлүк учурда акча жоктуктан болуп калат. Мисалы үчүн биз деле Кудай сактасын, ата энебиз кокус кат ооруп калса, биздин колубузда акча барбаса, жок дегенде биз ошол акчаны сарптап, сактап калганы күчүбүздүн баарын жумшайбыз. Колубузда акча жок болсо, ошону сактап калууга да бизде шанс, мүмкүнчүлүк азаят. Көрдүңүздөр, демек акча бул чоң ролду ойнойт, бул негизги ролду ойнобойт, бирок чоң эле мааниге ээ. Ошон үчүн көпчүлүк учурда сиз койгон максатыңызга, арзуу тилектериңизге жетиш үчүн сиз керектүү суммада акча тапкансаңыз, ошого жеткен болосуз, туурабы? Албетте 100% учурда андай болбойт, бирок көпчүлүк учурда ошондой. Ошон үчүн акча темасын изилдеп коюңуз. Бизде мектепте, университетте бул темада эч ким сабак өтпөйт, андыктан көбүбүз бул темадан алыспыз. Бул темада көбүрөөк маалымат алып, билим алып коюш үчүн сиз биздин каналда, менин каналымда бай адамдардын сырлары деген плейлист бар. Ошол жерде алгачкы 4 бай жана кедей деген 4 же 5 видео бар. Бай жана кедей ой жүгүртүү деген темада видеолорду көрүп чыгыңыз. Ошондо сиз көп нерсени бул багытта түшүнүп каласыз. Экинчиден, ал жерде андан кийинки бай адамдардын сырлары деген 6 видео бар. Бай адамдардын сырлары биринчи бөлүгү бар, биринчи раздел. Ошол бөлүктөгү видеолорду көрүп чыксаңыз, деги эле сиз койгон максатыңызга эмненин жардамы менен жетсеңиз болот. Азыркы заманда кайсы тармакта, кайсы акча табуунун 4 жолу көрсөтүлөт, ошол кайсы багытта кетип аткандар келечекте эркиндик, акча жана финансылык көз карандысыздык ушул нерселерге жете алат. Ошонун жардамы менен кайсы адамдар көпчүлүк максаттарын ишке ашыралат деген суроого жооп ала аласыз. Ал жерде көрө аласыз. Жана эмне үчүн биздин тармакта, биздин бизнесте дагы ушул жөнөкөй эле нолдон баштаган адам өзүнүн турмушун жакшы жакка өзгөртүп алганы шанс өтө көп экенин көрө аласыз. Ошон үчүн бул видеолорду менен таанышып чыгыңыз. Ошондой эле сиз эгерде биздин бизнес менен алек болуп аткан болсоңуз, биздин бизнеске кошулам же кошулган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө биздин тармак боюнча видеолорду көрүп чыгыңыз. Шилтемеде, бул жерде менин каналымда орус тилинде тармактык маркетинг жөнүндө көптөгөн видеолор, көптөгөн видео түрүндө айтып берилген презентациялар бар. Жарым сааттык, 10 мүнөттүк, 15 мүнөттүк видеолор бар, ошолорду көрүп чыгыңыз. Ошонун катарында притча о водопроводе деген бар, ошолорду көрүп чыксаңыз, тармактык маркетингдин сизге берген мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө түшүнүп кетесиз. Ошондо сиздин колуңузда турган алтынды, колдо бар алтындын баркы жок демекчи, колуңузда турган алтынды, баркын көрө аласыз, жана ушул курал экенин көрө аласыз. Ошондо да сизде ошол койгон максатыңызга кантип жетесиз, ушул куралды колдонуп. Биз берип аткан мүмкүнчүлүк, биз берип аткан бизнес бул болгону курал. Өмүр бою ушул бизнес менен алек болом деп сиз максат коюшуңуз шарт эмес, бирок ушул куралды өздөштүрүп алсаңыз, жакшы колдонушту билип алсаңыз, ушул куралдын жардамы менен көптөгөн максаттарыңызды ишке орунтатсаңыз болот. Ошондо сиз ушул нерсени көрүп, өзүңүз ынанганыңызда сизде видение пайда болот. Ушул бизнестин жардамы менен, ушул мага берилген мүмкүнчүлүктүн жардамы менен мен чындап эле өз турмушумду кантип жакшы жакка өзгөртүп алсам болот. Ушул боюнча сизде түшүнүк, көрө билүү, жанагы чоң дарак пайда болот. Ошондо сизде жалкоолук, мен ойлойм, чындап эле азаят. Эгерде сиз башка тармакта иштеп аткан болсоңуз, көрүп аткан болсоңуз, анда өзүңүздүн тармагыңыздын жардамы менен кантип сиз көздөгөн максатыңызга жетсеңиз болот. Ошол темада көбүрөөк изилдеңиз, көбүрөөк ойлонуңуз, ой жүгүртүңүз, жооп издеген аракет кылыңыз. Ошондо сиз жооп таба аласыз. Бул демек экинчи пункт. Экинчи пункту да жакшылап иштеп чыгыңыз, биринчи пункту дагы жакшылап иштеп чыгыңыз. Ошондо сиз жалкоолукту оңой жеңесиз жана көздөгөн максатыңызга жалкоолукка багынып калбастан жетип аласыз. Үчүнчү себеп бул сиздин өзүңүзгө ишенбегениңиз. Сизде видение бар болушу мүмкүн, күчтүү максат болушу мүмкүн, бирок сиз өзүңүз ишенбесеңиз, өзүңүздүн самооценка деп коет, өзүңдү баалай билип, өзүңүздү өтө төмөн бааласаңыз, анда дагы да жалкоолук пайда болот. Кандайча? Сиз өзүңүзгө ишенбегендиктен сизге айтат, эми бул адамдар башка да, эми булар күчтүү экен да, сен күчтүү эмессиң да. Эми бул мындай экен да, буга повезло экен да, мунун атасы бай экен да, же болбосо мунун эжеси же башкасы бул бизнесте өсүптүр да. Эми ошону жанында кечке жүрсөң, конечно, ийгиликке жетет. А сен андай эмессиң да, ошон үчүн сен ийгиликке жетпейсиң да деп сиздин
могул жерде кичинекей коркок мээңиз айтат. Сиз ошого ынанып, ошого ишенип, анан өзүңүз ишенбегендиктен дагы да жалкоолукка багынасыз. Жалкоолук айтат: "Ай, эмне кыласың? Сенин колуңан келбейт барбыр, кой. Өзүңдү кыйнабай эле жөн отурчу" дейт. Анан ошол сөздөргө багынасыз, коркок мээңизге багынасыз дагы жалкоолук сизди оңой жеңет. Ошон үчүн өзүңүзгө ишенимдин үстүнөн иштеп чыгыңыз. Бул боюнча бизде мына шилтемеде "Мен өзүмө ишенбейм" аттуу видео бар. Ошону көрүп чыксаңыз, көп нерсени түшүнүп каласыз. Мисалдардын бири, бизде өзүбүзгө ишеним эмненин негизинде болот? Биздин өзүбүзгө ишенимибиз бул кандайдыр бир тармактын негизинде да болот. Мисалы үчүн сиз бир тармакта өзүңүзгө көбүрөөк ишенип, экинчи тармакта ишти баштаганда сиз өзүңүзгө көбүрөөк ишенбешиңиз мүмкүн. Анткени дегенде ал тармакты билбейсиз, түшүнбөйсүз. Бул убактылуу. Үйрөнүп түшүнүп алганча. Үйрөнүп түшүнүп алгандан кийин сизде ошол тармакта ишенимиңиз күчөйт. Бул боюнча дагы ошол сабакты көбүрөөк билесиз, ушуга окшогон моменттерге көңүл буруңуз. Ошондо сиз өзүңүзгө ишенбестикти оңой жана жеңил жеңип аласыз. Ал жерде сонун көнүгүүлөр бар. Ошол көнүгүүлөрдү жасасаңыз, өзүңүзгө ишенбестикти акырындык менен күндөй жеңип отуруп, акыр аягы көп жылдарга чейин жеңип аласыз. Ошондо сиз жалкоолукту оңой жеңесиз. Ушул 3 пункттун үстүнөн иштеп чыксаңыз, сиз жалкоолукту жеңил жана оңой жеңесиз. Эми кийинки маселе бул чөйрө. 4-пункт бул себеп эмес, бирок сизди ошол жалкоолукту оңой жеңиш үчүн факторлордун же болбосо куралдардын бирин айтып кетсем, бул чөйрө. Сиздин чөйрөңүз өтө чоң ролду ойнойт. Жакшыраак түшүнүш үчүн мен сизге мисал келтирип берейин. Мисалы үчүн биз бадыраңды алып туруп, бүгүн туздуу сууга салып койсок, 1 саат 2 сааттан алып койсок, ал туздуу болбойт, болгону бир жумшак бадыраң болуп калат. Сууга чыланган бадыраң болуп калат, суу сиңген. Ал эми эгерде биз бадыраңды 1 айга салып койсок, ал бадыраң туздуу болуп калат. Кадимки биз жана туздаган бадыраң болуп калат, Демек, туздуу сууга салып койгон үчүн бадыраң да өзгөрүп атат. Чөйрөгө жараша баардык нерсе өзгөрөт. Биз дагы адам баласы ушундайбыз, чөйрөгө жараша өзгөрүп турабыз. Биздин ой жүгүртүүгө адаттарыбыз, биздин ишенимдерибиз ошол айлана чөйрөдөн болот. Биздин айлана чөйрөдөгү ой жүгүртүү бизге сиңип калат. Ошол бадыраңга сиңгендей. Бул боюнча Уоррен Баффет дүйнөдө эң бай адамдардын бири айтып кеткен: эгерде сенин 4 досуң кедей болсо, анда сен 5-чиси болосуң. Эгерде сенин 3 досуң алкаш болсо, 4-чүсү сен болосуң. Эгерде 3 досуң ушакчы болсо, анда 4-чүсү сен болосуң. Эгерде сен 2 досуң бай болсо, анда 3-чүсү сен болосуң деп айтат. Көрдүңүз, Демек, чөйрө бизде өтө чоң деңгээлде таасир этет экен. Дагы бир маселе бар. Чөйрө сиздин эрк күчүңүзгө караганда күчтүү деген сөз бар. Башкача айтканда, сиз эрк күчүңүздү жеңгенге караганда, чөйрөгө аралашып алсаңыз, сиз эрк күчтүү оңой жеңесиз жана жалкоолукту оңой жеңесиз. Демек, эрк күчтүү күчөтүштүн эң оңой жолу бул туура чөйрөгө аралашуу. Ийгиликке умтулган, максатын коюп алып, максатка умтулган, максаттын үстүнөн иштеген, ошол максатына жетүү үчүн өзүнүн үстүнөн иштеп турган адамдардын чөйрөсүнө кошулсаңыз, сиз дагы ошол эрк күчүңүздү оңой күчөтөсүз жана жалкоолукту оңой жеңесиз. Демек, сиздин чөйрөңүз чоң ролду ойнойт. Ошол туура чөйрөгө кошулуп алсаңыз, сиз оңой ийгиликке жетесиз. Азыркы заманда ошол чөйрөгө кошулуп алыш негизинен кыйын эмес. Интернеттин жардамы менен ошол чөйрөгө оңой аралашып алсаңыз болот. Мисалы үчүн, азыркы учурда көптөгөн ийгиликтүү бизнесмен, миллионерлердин каналдары бар. Ошол каналдарга катталып алып, тынбай ошолорду көрүп турсаңыз, ошолордун сабактарын көрүп турсаңыз, сиз алардын ой жүгүртүүсүн өзүңүзгө сиңире баштайсыз. Башында сизде бир аз каршылык болушу мүмкүн, кийин көнө баштайсыз. Менин каналыма катталып алсаңыз болот. Анан өзүңүздүн бизнесиңизге, биздин бизнеске кошулган болсоңуз, бизнестеги куратор, наставник, директор, драгоценный директор, бриллиант директор, деги эле биздин тармакта чоң лидерлердин баракчаларына катталып алып, алардын видеолорун, сабактарын көрүп туруңуз. Алардын жашоосун, алардын ой жүгүртүүсүн көрүп турсаңыз, сизге дагы ошолордун ой жүгүртүүсү сиңе баштайт. Ал эми биздин достордун көбүнчө терс таасири болушу мүмкүн. Бул боюнча өзүнчө сабак бар, көрүп чыксаңыз болот. Биздин досторду менен сиз такыр сүйлөшпөй коюңуз дебеймин. Болгону ошол достордун ой жүгүртүүсүндө, эгер сиздин айлана чөйрөңүздөгү адамдардын көпчүлүгүнүн ой жүгүртүүсү мындай болсо, анда алыс болгонуңуз жакшы. Кандай? Мисалы үчүн, алар депутаттарды күнөөлөп, өкмөттү күнөөлөп, мамлекетти күнөөлөп, ата-энесин күнөөлөп, жашаган шаарын күнөөлөп, балдарынын көп болуп, чыгаша көп кеткенин күнөөлөп, ошол себептен алар жакшы жашап аткан сыяктуу сөздөрдү айтышса, анда ал чөйрөдөн алысыраак болушуңуз керек. Тескерисинче, бүт жоопкерчиликти өзүнүн колуна алып, өзүнүн турмушун өзгөртүүгө умтулуп, өзүнүн үстүнөн иштеп, кандайдыр бир бизнес мүмкүнчүлүктөрдү дайым карап жүргөн адамдардын арасында жүрсөңүз, сиз дагы ошондой боло баштайсыз. Демек, сизде дагы эртең турмуш шартыңызды өзгөрткөнү, жакшы жакка өзгөртүп алууга шанстар көп болот. Ошол шанстарды көрө билесиз, жана колдоно билесиз, жана ишке ашыра билесиз. Ал үчүн ошол чөйрөгө аралашышыңыз керек болот, Азыркы учурда мына сизде интернет жардамы менен ошол чөйрөгө аралашуу оңой. Ошондой эле биздин бизнесте сиз практикада ошол ийгиликтүү адамдар болбосо дагы ийгиликке умтулган адамдардын арасында жүрүп, сиз дагы ошол ой жүгүртүүдө оңой аралаша аласыз. Бетме бет, мындайча айтканда. Ошол WhatsApp группада ким сабак өтсө, ошол адамдар менен таанышып,
директорларыңыз менен таанышып, наставниктериңиз менен таанышып, чоң лидерлер менен таанышып алган аракет кылыңыз. Жана алар менен мамиледе болуп, кандайдыр бир мааракелерге катышып турган аракет кылыңыз. Ошондо сизде туура чөйрө пайда болот. Дагы бир ыкмалардын бири, мен дайым үйдө жумуш, кандайдыр бир кайталанчу жумуштар жасаганда, мен өзүм коллегаларымды, буга чейин мен үйрөнчү адамдардын сабактарын коюп, конспект кылып жазбасам дагы иш кылганча уга берет элем. Уга берем, түшүнүшүмчө түшүнөм, түшүнбөгөнүм түшүнбөй кала берем, бирок негизинен угуп жүрүп, бияка көп ой жүгүртүүлөр, көп кандай бир цитаталар, кандай бир кызыктуу фразалар бияка сиңип кетет. Ошонун жардамы менен менин туура чөйрөм пайда болот эле. Сиз дагы ошентип өзүңүзгө туура чөйрө пайда кылсаңыз болот. Дагы бир куралдардын бири биздин каналыбыз бар, Команда Бриллианта деген каналыбыз бар. Ошол жерде биздин бизнесте нолдон бизнести баштап, кимдир бирөө инвалид коляскада отуруп, кимдир бирөө үйдө кичинекей эмизип аткан баласы менен баштап, кимдир бирөө жумушунда кечке бошобосо дагы ошого карабастан, же ремонт кылып атса дагы, уста багып атса дагы, ошого карабастан иштеп отуруп, кандайдыр бир көздөгөн кирешелерине чыгып алган окуяларын угасыз. Алардын окуяларын угуп жүрүп, сизде дагы да туура чөйрө пайда болот, туура ой жүгүртүү пайда болот. Ошондо сиз жалкоолукту оңой жеңесиз. Мен ошондой сыяктуу видеолорду көргөндө, интервьюларды көргөндө, менде дароо жалкоолук жоголот дагы, мен иштегим келе баштайт. Көрдүңүз, Биз өзүбүздү өзгөчө эртең менен өзүңүздү настрой кылыш үчүн ушул сыяктуу видеолорду коюп койсоңуз болот. Тишиңизди жууп атканда, жуунуп атканда, эртең мененки тамакты жеп атканда же жасап атканда коюп канча жүрө берсеңиз, сизге ошол ийгиликке умтулуу, иштөө, иштегиңиз келе баштайт, кыймыл аракет кылгыңыз келе баштайт, максатка умтулуп аракеттер жасагыңыз келе баштайт. Ошондо сиз жалкоолукту эң оңой жеңесиз. Жалкоолукту оңой жеңиштин жолу бул мына чөйрө. Албетте, жанагы биринчи 3 пунктту эске алып, ошонун үстүнө иштеп чыгышыңыз дагы керек болот. Бул дагы керек нерсе. Анда эмесе видео пайдалуу болгон болсо, лайктарды басабыз, ушул видеону мүмкүн болушунча көбүрөөк элге таратканга жардам бериңиздер. Анткени дегенде канчалык көп адам бул видеону көрүп өз турмушун жакшыртып алса, ошончолук сиз менен биз көбүрөөк сооп алабыз жана ишибиз жакшы жүрүшөт, Ошондой эле көп адам көрүп калыш үчүн албетте лайктарды басабыз, же дизлайк, комментарийлерге өзүнүн пикириңизди, ыраазычылык же болбосо суроолоруңузду жазып кетиңиз. Мен буга аябай ыраазы болом. Ошондой эле бул видео менен кимге бөлүшкүңүз келсе, ошол адамдар менен бөлүшүп кетсеңиз болот. Сиздер менен Шри-Ланка Бентото шаарынан Мирлан Батырханов сиздин суроолоруңуздарга жооп берип кетти. Аны эмесе дагы көрүшкөнчө аман болуңуздар.